Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaның аты менен баштайбыз. Алхамдулилlah. Дагы бир жакшылыгыбызды Аллах Тааланың аты менен баштадык эле. Кайсыл иш Аллах Тааланың аты менен башталган болсо, ошол иште хайыр болот, ошол иште береке болот. Өзүңүздөр көргөндөй эле фундаментти өзгөчө кылып канчалаган адамдар келип суктанып кетти да. Ким койду депчи. Ким койду? Аравандын усталары койду. Ушул жерде башкыш болуп аткан, бул жерде Рыспек агабыз бар, баянан досубуз бар, Аллах Таалам ыраазы болсун. Ушул аравандык усталардан да Аллах Таалам ыраазы болсун. Ушул алыстан келсе дагы ушу элди кыйнабай, үй денегесин кыйнабай, аполовкалары менен, мешалкалары менен, аполовкалары менен, бүт материалдар менен, инструменттер менен өздөрү келип бүтүрүп берди. Аллах Таалам ыраазы болсун. Бизде эч кандай бир кыйынчылык болгон жок. Эки объектти бүтүрдү, мына 140 миң акчаны Кудай буйруса мына Баяман шейх менен Рыспек ажы бул жакта немеген башкаш болот экен. Мына акчаны бердик туугандар. Аллах Таалам ыраазы болсун. Аллах Таалам жакшылык берсин. Ким жардам берип аткан болсо Аллах Таалам аларга дагы жардам берсин. Ар бир үй бүлөдө дин, шарият, Куран болсун. Ар бир үйдө сүйүнүч, кубаныч болсун иншалла. Инсан үй менен бактылуу болбойт экен. Ошол үйдө дин болсо, ошондо адам бактылуу болот экен да. Эч ким дүйнө менен бактылуу болгон эмес, ар бир инсан бактылуу болгон эмне менен? Дин менен. Ошол себептен Аллах Таалам ар бир үй бүлөгө өзүнүн ыйык динин, өзүнүн ыйык Куранын, ыйык шариятын, ыйык исламын берген болсун иншалла. Ар бир үйдө ушул пайгамбардын сүннөт, амал, тарыха жашоосу болсун. Ушул усталарыбызга дагы өзгөчө рахмат, колдору дарт көрбөсүн. Кудай буйруса ушул усталарыбыздын дагы балдары келечекте ушундай бир завод, фабрикаларды кура турган чоң бир ушундай бир мекенчил патриот жигиттерден болгон болсун иншалла. Аллаху акбар. Машалла, тоонун койнунда дейт. Табигаттын койнундагы жерде сонун форель балык мына. Баяман досум, Аллах Таалам ыраазы болсун, көз тийе берсин. Машалла, Нургазы ажыбыз менен биргеликте келдик. Эки объект дагы бүттү. Машалла мына. Ох, келиңиздер. Аллах Таалам насип кылсын. Жамаат келип эс алып кете турган жай экен иншалла. Сонун мына.